өткөндө биякта депутат мырза да көтөргөн болчу маселе боюнча ошо мыйзам курулат. Депутат мырзанын аты бар да, туурабы? Ким депутат мырзанын аты? Кечиресиз. Ким? Аташ. Шайлоого атабыз. Сизге чейин мен аркадагы жигитке суроо берейинчи. Сиз ким болуш дейсиз? Мен Бишкек шаарында. Жок, сизден кечиресиз, сиздин артыңызда. Мен Бишкек шаарынын департамент управления муниципальный уштан зам директору болуп иштейм. Бир нерсенин замынын, отделинин, специалистинин IT технологдорун жөнөтсөңөр ушинтип. Сиз эмнеге жооп бересиз азыр? 2007-жылы сатылып кетсе боло береби силерге? Ошону айтып коеюн деп атпаймынбы? Азыр ошону угайлычы жопту. Тилекке каршы бул маселе 2007-жылы сатылып кеттир. Андай жер тилкелери көп. Өткөн заманда, туурабы? Сиз жооп бере аласызбы азыр ошо? Эми азыр мен сизге маалымат түрүндө айтып коеюн. Биз департамент түзүлгөнүнө 4 ай болду. 4 айдан бери ушундай жерлердин баарын анализ жүргүзүп, алшылтоо эмес. Сиздин ордуңузга керек болсо, начальник өзү келиш керек эле, сиз катыштырбай койсок да болот. Же мэр келиш керек эле. Азыр мына 2007-жылы сатылабы, 1941-жылы сатылабы, бүгүн эл ошол жерден жабыркап атат. Мен өз көзүм менен кече жүрүштө барып көрүп келдим. Көчмө жыйындачы. Көрүп келдим. Сиз ошону айтайын деп аттыңыз беле? Мен толуктап коеюнбу? Ошондой жерлердин баарын аныктап, мынакей бизге жарандар кайрылса, биргеликте сотко кайрылып атабыз. Депутат барганга чейин 2 бала түшүп кетти ошол жерге. Бул жарандар ушул жерге чейин ыйлап келип атат. Сиздер 2007-жылы сатылып кеттир, эми ал биздин тиешебиз жок деген таризде сүйлөп атат. Шалибек Карыбекович, азыр уруксат берсеңиздер, жоопту угайлычы. Угайлы. Бирок биринчи жооп бизге канааттандырган жок.